Куранды сөз сүйлөш зарыл, ошол эле мезгилде ыймандуу болуш да зарылгону көрсө биздин жашообузда дин ушундай бир орунда экен. Мына байкасаңар, ушул жерге келгениңерде канчаңыздар больницага барып келгенсиңер? Канчаңыздар барып келгенсиздер? Бирок эмнегедир мусташфа дейт, мусташфа шифакана, оорукана бизге оорубузга дава таап бере албады. Бирок акырында келдик, барды келди. Не Кудайга кайрылып атат экенбиз. Кудайдын сөзүнө муктаж экенбиз. Бир адамдар машина менен баратып, кичине эле машина былк дей турган болсо, мынтип сүйлөп баштап, "О Кудай, 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 Кудай" дейт туурабы? Эгерде эң эле жөнөкөй малың жоголуп кетип издеп атсаң, "О Кудай, таап бере көр" дейсиң да. Эгер бирөө менен ушундай бир оор бир маселе болуп калган болсо, ошону биринчи "О Кудай, чечип бере көр" дейбиз. Дайыма кайсы нерсе болсо дагы биринчи биз Кудайга кайрылабыз. Бирок ошол Алла Таала менен бизге ушуну чечип берип аткан мезгилде биз Кудай дейбиз да качан ал чечип бергенден кийин аны унутуп калып атпайбызбы? Сүйүктүү пайгамбарыбыздын бир айтып кеткен осуяттарында үммөтүм эки мезгилде гана Кудайды эстейт деген экен. Биринчиси качан бир оор бир маселеге туш болгондо, анан экинчиси ооруганда дейт. Анткенсе бул оору өлүмдүн себеби да. Туурабы? Оору бул өлүмдүн себеби. Ошонун себебинен көпчүлүктөрү өлгүсү келбегендигинен тездик менен ошол оорусунан шипа издеп башташат. Канчасы азыр уу коргошун ичип атат. Болсо ат турбайбы? уу депчи. Бирок ичип атат. Канчадан адамдар азыр жылаандарды жеп атат. Болсо түрүмдө турган жылаанды кармагандан коркосуң. Ошол эле мезгилде кандай деген бул мына химия дегенди алып атат. Химия деген сөздү мындай айта турган болсо, химиялык состав менен жазылган дары дегенде, ал билебиз ал уу экенин. Бирок ошону дагы эмне кылып атат экенбиз? Ичип атабыз. Өлгүсү келбейт да адамдын, туурабы? Ошон үчүн канча деген аракеттерди кылып атабыз. Бирок акыр түйү шипа тапкан адам дагы өлүм төшөгүндө жаткан адам да "О Кудай" дейт. Имандын зарылчылыгы ушундай болуш экен. Сени эң бир оор убакытта мага жардам берип аткан Алла Таала болгон себебинен көпчүлүктөрү эмне кылат экен? Кудай Тааланы эстейт. Кудай Тааланы эстегенде жөн эстебейт, а балки ушундай бир эстейт, адам баласы кээ бирде акылың жетпей кетет ага. Жалынганда Кудайга акылың жетпей кетет. Бул кандайча жалынып атат, кандай сүйлөп атат, туурабы? Демек, эмне кылышыбыз керек экен? Иманга келишибиз керек экен. Иманга келбесек, же болбосо адамды айтканда, эгерде иманга келбей турган болсо, сөзсүз утулат. Адам иманга келбесе утулат. Ушуну унутпаңыздар такыр. Эгер кимде ким имансыз жашоо эле мага рахат десе, мен иманы жок эле жашайм мен. Намазы жок эле жашайм, орзосу жок эле жашайм. Мен дини жок эле сакалчаң окшобой деп жанагындай чүмкөнүп алгандай окшошпой эле мен современный жашайм деген делечи. Акыр түйүп барып туруп некен, кыргыз айтканда кууганда Кудай дейт, качканда Кудай дейт дегендей, акыр түйүп "О Кудай" дейт экен да. Бирөө айтат мага, мен динден такыр кабарым жок дейт. Мага айтпа диниңди, бирок дем сал дейт да. Мага айтпа, бирок мага дем сал. Ушундай нерсе жашоосунун баардыгы тең динсиз өткөн, бирок акырында ушундай бир динсиздик менен ойлогон да, динсиздик деген имансыздык менен, же болбосо баягы кандай кыргызча кандай түшүндүрсө болот. Мурундай мен молдо солдосу жок эле жашайм. Ошол молдолордун адалсыңа молдонун үйүнөн 6 камандын башы чыгыптыр. Ал молдого караганда мен 5 эсе өйдөмүн. Мен аларга караганда абдан эле бир мындай бир цивилизованныймын дегендер бар го. Мына ошондой жашоо менен жашагандар, анан кийин баласы ичип кеткен болсо, наркоман болуп кеткен болсо,
Анан ошол эмеде аялын сабап аткан болсо, жок мен молдого тийбейм, мен мындай эле бирөөнө тием деп бирөөнү күн жүмпөнүн аркасынан ээрчип алган. Бир акырт үй келип туруп анан ошол проблема туш болгондо анан кимге келет экен? Сакалы сербейген, мындай сакал эчкиде деле бар деп аткан, ошо эчки сакал молдого барат экен. Эмнеге барды ага? Муктаж болуп барды. Ал эмненин сөзүн айтат ошол сакалчан? Белгилүү да турабы? Демек тууганым, ошол ыйман ушунчалык экен. Канчалык сен современный болбо, канчалык жашоодо тим эле алдыга жылып кеткен болбо, мейли тим эле тиришимдик болуп кетсең дагы, бирок акырт үй сен Кудайга муктажсың. Ошол себептен ыйман зарыл. Динибиз ушунчалык эме экен, ла илаха иллаллах деп айтсаң эле сен ушу мусулман болуп атпайсың. Ла илаха иллаллах, бир Алладан башка Кудай жок деп айткан болсоң мусулман болуп атасың да, аны ушу өмүр бою күнөө кылып жүрүп өткөн адамды дагы ушул жакшы адам беле деп баягы элдерден дагы акырындачы ушунчалык шарият ушунчалык назик, баягы адамдардын баардыгынан кетип баратканда өмүр бою арак ичкен, өмүр бою зына кылган, өмүр бою молдолорду сөгүп өткөн, Кудайды деле сөгүп өткөн, пайгамбарыбызга шеңип өткөн. Аны акырында ошого 4 такбир жаназа, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, 4 такбир жаназа окуп, анан мүрзөдөн кетип баратканда, ой, бул эркек бул жакшы беле, ой, бул аял жакшы беле дегенде, ошода аркабызды карабай качып бараткан мезгил болот да. Ошону ойлонуп кетип, ооба жакшы адам эле деп коебуз да. Өлгөндүн жаманын айтпайт деп коет да турабы? Ушинтип өтүп атпайбызбы? Көп адамдар ушуну да көргүсү келбейт экен да. Көп адамдар ушул нерсени дагы түшүнгүсү келбейт экен. Ошол себептен урматтуу бир тууганым, ыйманга келиш керек. Келиш керек дегендечи, мына азыркы мезгилде динди ушундай түшүнүп калдык. Бар жанынан түшүндүк да, түшүнбөй калган жокпуз. Бизге азыр бүт нерсени ачык, азыр телефон ачсаң эле бүт нерсени бар айтылып атат. Бүт нерсе түшүндүрүлүп атат. Азыр кээ бир сабактар бар. Мындай чоң медреселерде окута турган сабактарды аалымдар ошол коюп телефондон карап отуруп көптөгөн ушундай бир акылың жетпеген маселе үйрөнүп турган болуп калдык. Бирок биз ушуну карап айтабыз. Анткени себеп айтып атабыз, мен ыйманга муктаж эмесмин. Намаз оку десе буйрса окуйм дейт да. Эмне сага Кудай Таала кайра түшүп кетиш керек отдельный. Ой, Абдулла оку депчи. Же болсо, ой, бир нерсе ошо Куран жаттабасың болсо, буйрса жаттайм. Буйрса окуйм. Буйрса кармайм. Мешит көр, буйрса барам. Түшүнө албайм, кээ бирде мына отдельный бар буйруш керек. Такыр түшүнө албайсың. 1,5 миң жыл мурун буйрулган болчу. 1,5 миң жыл мурун Алла буйруп койгон. Намаз окугула, орозо туткула, ажылык кылгыла, зекет бергиле деп турабы? Эми азыр деле болсо дагы эле кээ бирлери айтат буйрса окуйм.